Арбаңыздар, агайын туугандар. Сиздер менен экрандан көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Биздин каналды жана биздин берүүнү көрүп аткан болсоңуз, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Келиңиздер, ыймандуу, адептүү, маданияттуу мамлекетти бирге куралы. Быйылкы ыйман адеп маданият жылына арналган Нарыктуу коом долбоорунун алкагындагы Энелер мектебинин турмуш сабактары сиздердин назарыңыздарда. Биздин Энелер мектебинин турмуш сабактары бир гана бийкелер, бийкечтер үчүн эмес, жалпы эле аял заты жана каалоочулар үчүн дайыма эшик ачык. Өткөн сабактарда биз үй бүлө куруу темасында сүйлөшсөк, бүгүнкү сабагыбызда аял заттын коомдогу орду деген темада талкуу жүргүзөбүз. Сабагыбыздын катышуучулары педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо Республикалык институтунун сырттан окуу бөлүмүнүн студенттери болмокчу. Сабагыбыздын багыттоочусу Кыргыз жолу коомдук бирикмесинин нарыктуу энеси Жидебү Исакова жана психолог эжебиз Кенже Жүндүбаева. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Арбаңыздар, ай жүздүү, асыл заадаларым. Бүгүнкү биздин сабагыбыз, талкуу сабагыбыз аял заттын коомдогу орду. Кыргыз элинин эң негизги өзөгү бул ар намыс болгон. Ошон үчүн жанагы кыргызда айтылат: эрди намыс, коёнду камыш өлтүрөт деп. Анын бириндей ошо эр жигиттен кем калбаган, эрктүү, баатыр биздин энелерибиз дагы болгон. Башынан баштаганда. Кыргызда айтылат: эрди тапкан эне эр, баатырды тапкан эне баатыр дейт. Бизде байыркы, анан ортоңку, анан азыркы заман деп атпайбызбы? Ошолдогу, ошо ата тектен бери келаткан энелердин кыргыз элине жасап кеткен иштери жөнүндө асыноолук кеп кылалык. Мисалы мен силерге байыркы доордон бир Акмактым деген эненин тарыхын айтып берейин. Акмактым энебиз баягы эр азаматтын баарысы тең жоого кетиптир да. Анан жоого кеткенде айылда баш көтөргөн баягы аялдарынан жаш балдар эле калат да. Анан ошол убакта айтыптыр: сен жоокерге кеткен азамат айтыптыр да, сен деген жоо келсе баягы чептен чыкпагының дептир да. Анан чептен чыкпагының дейт, анан макул болуп калат. Бир убакта алар кеткенден бир канча убакыттан кийин булар жалгыз калды деп жоо келет. Жоо келгенде баягы баары бир деле жаны күйүп, тиги баягы жоону тосконго баатыр энебиз чыгат. Чыгып, баягылар болсо алаксытып утуру артка качмыш болуп, анан утуру тиги кайра келмиш болуп отуруп, баягы үйдөн алыстатып туруп, анан баягы Акмактым эжебизди кулго түшүрүп кетишет. Анан Кытайга алып кетет, ал жактан анан Кытай үйлөнүп, эки уулду болот. Эки уулду болгондон кийин баягы эки уулун энесине тарбиялатпайт дагы, өзлөрү бөлөк, өзлөрүнүн дини, өзлөрүнүн салты менен бөлөктөр тарбиялайт. Баягы сүтүн эле эмискени болбосо, энеси баланы көрбөйт. Тарбиясы ошол Кытайдын эмесинде, эли журтунда болот да. Анан эне ойлойт: мен бул эки уулум сөзсүз түрдө өзүмдүн төркүнүмө кас чыгарат. Булар чыгаан. Чындыгында эми ал чыгаан, кызды чыгаан киши алат да. Ошо чыгаан болуп чыккандан кийин буну өзүмдүн элимди талкалатат экен деп ойлойт дагы. Анан кийин бир күнү жанагы күйөөсүнүн атын минип алып качат. Качып, анан чоң суудан, дарыядан өтүп кетет. Өтүп кеткенде аркасынан куугунчулар келип, баягы дарыяга кирген жерден эле сууга агып кете берет. Анан токтойт. Анан токтоп туруп, анан күйөөсү айтат: эмне суроо талабың бар, ошону айт, мен аткарамын дейт.
аткарам дегенде айтат, мен төркүнүмө ушу 2 балам менен барып көрүп келгим келет. Ушул 2 баламды бергиниң, төркүнүмө барып келейин дейт. Анан макул болот дагы, анда сен бери чык ат менен. Буякта аттар сууну кече албай атат, агып кетет дейт. Анан ал айтат, сен атка артып 2 баланы жөнөт, мен өзүм тосуп алам буяктан дейт. Анан тосуп алам дегенде баягы акмактым энебиз тосуп албайт. 2 бала тең сууга агып кетет, жок болот. Анан кийин кош деп туруп баягы атын минип кете берет. Мындан эмнени айтмакмын? Ошол 2 бала өзүнүн канына, өзүнүн төркүнүнө кыргызга душман чыгат деп ошо 2 баланы жок кылып кетти. Аны жөн эле таштап өзү качып кете берсе болот эле да. Себеби аркасынан ошол кыраан чыгаан жоокерлер келип элин кыраарын түшүнүп анан өзү келди. Бул бир көрүнүш. Эми ошол эле көрүнүштү мына биздин замандагы Курманжан Датка энебизден көрүп атабыз. Аны билесиңер, аны эмне болгонун мен айтпай эле коеюн. Мына ушундай көрүнүш дайыма болуп турган биздин жанагы баатыр жоокер энелерибиздин элине, жерине кылган кызматы, салымы ошондон деп айтылат. Андан кийинки эле Каникей энебизди алсак, мисалы, Манас атабызда Каникей башка элдин кызы да, тажичка. Бирок ошол кыргызга кандай кызмат кылды, эмне кызмат кылды? Аны дагы силер толук билесиңер. Ошонун кылган кызматы үчүн Манас атабыз деген ошол зоолого жетти да, ошондой. Анан Кыз Сайкал, Жаңыл мырза, эжелерибиздин кылган кызматы бул коомго кылган кызмат, үй бүлөгө кылган эмес, коомго кылган кызмат. Андан кийинки эң акыркысын дагы айтсак, мына Уркуя Салиева, Бүйсара Бейшеналиева, Керимкул Шопокова баатырлар, Бүйсара Таттуу Турсунбаева, анан кийин Күмүшалиева Сабира, ушундай коомго ар тараптан эмгегин арнаган биздин аялзаттар бар. Эми ошол аялзаты коомдо эле иш кылып, анан үй бүлөдө иш кылбайт дегенге болбойт. Мисалы үчүн Каникей энебизди алалык, Каникей энебиз дагы ошо жоого керек болсо жоо кийимин кийинип алып, ошо Манас атабыздын жолун тосуп чыгып жардам берген. А үйдө болсо иш кылып, жанагы кырк чорого ок өтпөс ак олпоңдорду жасап, кийимдерди жасап, зоот кийимдерди жасап, ошол кийимдердин ичине кумдан ширетип, ок өтпөсүн депчи, шырып, анан кийин зоот кийимдеринин ичине ошолорду жасап берген да. Бул үйдөгү кылган кызматы. А тарбиясы канча? Ошол эле энелер, мисалы үчүн, үйдөгү уулдарын, кыздарын тарбиялап атпайбы? Ошон үчүн айтат, аруу энеден элим жерим деген аруу азамат төрөлөт дейт. Баатыр энеден элим жерим деген баатыр азамат төрөлөт дейт. Себеби ал коомдо кылган кызматын үйдө дагы кылат, ошол тарбия берет балдарга, тарбиялап өндүрүп өстүрөт. Бир тараптан карабайт аларчы, эки тарапты тең алып жүрүшөт. Мына ошон үчүн алар ушул биздин күнгө чейин дастан болуп, элдин ооз эки чыгармасында дагы, жазуу түрүндө чыгармасында дагы сакталып, бизге мурас катары айтылып калып атат да. Сиздин азыркы кириш бөлүмүндө айтылган ушу аялдардын, биздин энелерибиздин, коомдогордун илимий жактан дагы Бурул Сагынбаева деген эжебиз бар, профессор, Манас Түрк университетинде иштейт. Ушул дагы макаласында аябай жакшы келтирген да, мисалдар менен. Анан сиз баштаган, жана Айчүрөк апабыз баштаган азыркы мезгилге чейинки
Ошондой эле макал лакаптарда дагы ушул аял затына тиешелүү макал лакаптарды ушундай жакшы чечмелеп берген да. Мен ошону баардыгыңыздарга сунуш кылат элем, ошону окуп койсоңуздар. Бул абдан жакшы практика жүзүндө дагы, илимий жүзүндө да ошону байланыштырып ачып берген да. Анан азыр бул жерден айтып убакытты алдырбайлы, уктурбайлы, сиздер ошону мен сунуш кылат элем. Ошо энелерге, болочок энелерге ошондо окуп койсоңуздар ушул макаланы. Өзүңүздүн насаат жашынакай сөздөрүңүз менен коомдогу аялдын орду баса белгилеп кеттиңиз. Азыркы замандагы аялдардын орду кандай болуш керек? Аял жалпы эле кыргыз аял затына тиешелүү ордун жана кеп кегишиңизди баса белгилеп кетсеңиз. Себеби дегенде аял жакшы, эр жакшы деген жакшы кыргызда макал бар эмеспи? Үй бүлөдагы ошол коомдагы аял затына жараша иргелип түстөлүп турат болуш керек. Азыркы замандагы аялдар туура ордун таппай атышат. Көпчүлүгү, бар эмес, көпчүлүгү ордун таппай атышат. Акча тыйын деп жанагыреки базар башталгандан баштап ошо базар экономикасына өтүп кетип акча табабыз менен алек болуп калышты да. Бул туура эмес. Акча иштеген кишиге, аракет кылган кишиге табылат. Оңой жумуш жок. Баарысына тең эмгек керек. Бирок эң биринчи орун үй бүлө, бала, эне болгондон кийин ошо балага туура тарбиялап, ошону өндүрүп, өстүрүп, анан ошону эресеге жеткирүү. Эми мырзаларда баягы заманга байланыштуу башка азгырыктарга, жанагы ачууга, ачуунун дагы ички сырткы мааниси бар. Ошого жараша үй бүлөсүн бага албай кеткендер болуп атат. Бирок ошол кыйынчылыктарды эне жеңиш керек. Себеби дегенде биздин энелер деле ошо жанагы манас атабыз, Канеке энебиз деле, манас атабыз деле кечке үйдө карап, үйдө отурган жок да, ошо элди, жерди багам деп канча кыйынчылык менен жоодо тиякта биякта жүрдү. Үйдө жүргөндө деле эркектер үйдөгү ишти караган эмес, караган, таап берген. Иче турганын, жей турганын таап берген. Үйдөгү ишти аялдар башкарган. Ошого баланы көпчүлүгүн аялдар тарбиялаган. Ошон үчүн энелер баланы таштап, жанагы эки жакка кетип калгандын эсебинде эптеген, септеген балдар жаралып атат. Эптеген, септеген балдар өнүп өсүп атат. Алар турмушка эч кандай көз карашы башкача. Акча болсо жашайсың, акча жок болсо өлөсүң дегендей. Анан ошол энесинин таап берген акчасындагы балдар туура пайдаланбай атпайбы? Аларчы баркын билбей атат. Турмуштун, жашоонун, эмгектин баркын билбей атышат. Ошого көңүл бөлүнбөй атат да, кыскасын айтканда. Мен мындай суроом бар элем. Үй бүлөдөн эмес, коомдон гана ордун тапкан айымды эң мыкты деп атоого болобу? Бир тараптан коомдун келечеги баягы мыкты деп атоого болот, бирок кемчилиги бар. Себеби дегенде эки жак тең болуш керек. Аябай эң мыкты болуш үчүнчү жанагы биринчи даражадагы, анан экинчи даражадагы сыйлык деп анан башпай кетип атпайбы? Анын биринде ошо коомдо аябай жакшы салымын кошкон аял үй бүлөнү карабай калып атпайбы? Ал өзү кошту салымды, өзү өстү, баласы өспөй калып атпайбы? Баласына, кызына тарбия бербей калып атпайбы? Ал келечектеги урпактын өскөн муунга салым кошкон жок да. Ошон үчүн мыкты деп айта албайбыз. Үй бүлө бул кичинекей мамлекет деп айтылат, ошол үй бүлөдөн мамлекет куралат депчи. Анан үй бүлөнү башкарган бул аталар. Ал эми азыркы заманда биздин жашоодо үй бүлөдөн карасак, көбүн апалар башкарып калды. Аталардын орду мурдагы кезге салыштырмалуу кандайдай
төмөн деп айтсак болот да. Анан эми ушундай акырындык менен жылы отуруп коомду аялдар башкарып калган кез болуп калышы мүмкүнбү? Эгер аялдар башкарып калса, мамлекеттин иши аял деген жана аял жакшы, эр жакшы деп айтылат. Аял жакшы болуп, ошо эркектин аркасында туруш керек деп ойлойм да, жакшы аялчы. Ошол мамлекетти аялдар башкарып калышы мүмкүнбү? Ушул жылыш менен жүрсө. Мамлекетти аялдар башкарганда жанагы бул жогорку кыздагы суроодой эле үй бүлө калып калат. Эч качан эненин берген тарбиясын ата бере албайт. Ал мамлекет жетишпеген мамлекет болуп калат да. Бир мындай этап деп коесуңарбы, кандай силердин айтууңар боюнчачы, ошо бир муун мисалы үчүн артка аксап калат. Бир муун аксап калат. Аял башкарып кетсе, аял анда үйгө карабай калат да, а үйдөгү тарбия өспөй калат, бала өнбөй калат. Ошон үчүн аял эң биринчи үйдү башкарыш керек. Жанагы өзүң эле айттың го, аял жакшы, эр жакшы деп. Аялдын жакшысы эрди көтөргөн. Өткөн заманда жанагы өткөн сабакта ата баркы, анан энен аркы дегенде айтылбадыбы? Ошол аял эгерде жакшы болсо, атаны көтөрөт, атанын баркын көтөрөт, жаманды жакшы кылат, а жакшыны болсо башчы кылат да. Ошо мен эле билем, мен эле туям деген эмес. Көпчүлүк убакта ошо айымдар эми туура түшүнгүлө, күнөө бизден кетип атат. Эркектин укугун басып, башындагы биздин менталитетке жарашпаган тебетейин кийип алдык, шымын тартып алдык, анан кылган кысматын да тартып алдык. Ошон үчүн эркектер алсыз болуп калды. Бул жашоодо эркектерди алсыз кылган эң биринчи аялдар, коом эмес аялдар. Мен ушу сизди бүгүнкү биздин темабыз ушу аялдын коомдук орду деген тема болуп аткандыгына байланыштуу мен берейин деген суроо мындай болуп атат да. Азыр эле ушул биздин көрсөтүүбүз могу энелер мектеби деп аталып атат. Кандай деп ойлойсуз? Ушу энелер мектеби деген сабакты же болбосо ушул сыяктуу сабакты мектептин программасына киргизсе, ушу балдар мектеп курагынан эле үй бүлөгө даяр болуп, мырзалар жаш кезинен үй бүлөгө кандай башчы болуш керек, кандай болгондо барктуу ата болот, ошону ошо мектеп курагынан даяр болуп чыгат беле. Кыздар болсо ошо баягы баланын жашынан дегендей ошо мектеп курагынан баштап турмушка чыкканга кандай болуп жакшы келин болуш керек экенине даяр болушат беле. Ушуну ошо өкмөт тарабынан ушу кандай кылганда биз ушуну мектеп программасына киргизип, жанагы эле адеп сабагы, жанагы эле ыйман сабагы деп киргизип аткан сыяктуу эле бир кандайдыр бир эмне керек ошого биз ошону киргизиш үчүн мектептин программасына. Кандай дейсиз, ошол бизге таасир берет беле дейм да. Биздин долбоордун негизи ушу быйылкы жанагы адеп, ыйман, маданият жылына байланыштуу энелер мектеби деп чыгып атабыз. Биздин оюбуз ошол өзүң берген суроону мектептен эмес, садиктен баштоо керек. Бакчадан, бала бакчадан баштап, анан тарбиялаш керек. Керек болсо эненин курсагынан баштап тарбиялаш керек да. Эненин өзүнө сабак бериш керек. Сен келечектеги төрөлө турган балаңды момдай кылып тарбиялайсың, момдай кылып өстүрөсүң деп, ошо эненин курсагынан баштап тарбияланыш керек. Ушуну өзүнчө бир китеп кылып жазып, анан өзүң айткандай ошону эң биринчи мугалимдерге окутуп, анан мугалимдер элге таратып, анан кийин жанагы садикке деле мугалимдер барат да, жана тарбиячылар мугалимдер да. Ошолор айтса эң жакшы болмок. Биздин тилегибиз ошол. Келечектеги муундарга эң бир жакшы тарбия сабагы болмок да. Мектеп курагынан баштап, садик бала бакчадан баштап. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин энелер мектебибизге болгон суроо талаптар күндөн күнгө көбөйүп атат. Сиздерге маалымат иретинде айтып коелу, биздин энелер мектебибиз биз менен иштешкен адамдар үчүн дайыма
эшик ачык. Азыркы эле суроонун тегерегинде адеп сабагы болобу, мекен таануу сабагы болобу, иман сабагы болобу, класстык тарбиялык сааттар болобу, биз кайсы билим берүү мекемеси болсо ар дайым сиздер менен иштешкенге дайым даярбыз. Ошондой эле быйылкы 2017 жылдын 1-июлунан тартып Ысык көлдүн Чырпыкты айылында биздин этно борборубуз ачылат. Ошол этно борбордо дагы энелер мектеби өзүнүн турмуш сабактарын улантмакчы. Андан тышкары жогоруда айтылгандай мырзалар мектеби дагы иштеп баштамакчы. Андыктан биз менен дайыма кызматташууга чакырабыз. Жана биз айтып кетпедикпи, аял киши деген чоң бир аял башкарып калса, мисалы үчүн мамлекеттечи экинчи жак каралбай калат депчи. Анан бизде аял башкарган коомдо да жашап көрдүк го, башчыбыз деле аял болуп көрдү. Анан ушу эки ишти чогуу алып кетсе болобу деген ой бар да. Эки ишти чогуу алып кеткенге даремети жеткен, даражасы бийик, акылы тунук аял заты болсо алып кете алат. Эки ишти чогуучу, көпчүлүгү алып кете албайт. Элде аял затынын баары канекей боло албайт дегендей, анан эки ишти чогуу алып кетсе болот. Эгерде даремети жетсе, ошого күч кубаты жетсе, күнү түнү менен эле ошо жакта отурбайт да, кечинде келип, мисалы үчүн мен чарчадым деп үйүнө көңүл бурбай, койбой, тескерисинче мен убактым тиякта болуп калды, силердин ишиңер кандай, курсагыңар токпу, эмнеңер кемчил, эмнеңер жок деп ошо сөзсүз түрдө эне үй бүлө менен байланышты үзбөш керек да. Ошондой энелер алып кете алат. Эки ишти алып кетсе болот, бизде айтат го кыргыздарда. Эки тизгин бир чылбыр колунда деп. Алыс барбай эле, ошол эле Улуу Ата Мекендик согуштагы биздин жеңишибиз ошо тылдагы же ооруктагы энелерибиздин, инелерибиздин, апаларыбыздын күчтүгү эмгеги менен, кайраттуулугу менен, чыдамкайлыгы менен ошол жеңишке жеткен да. Болбосо биздин жеңиштен жетет белек, ошол жеңишти утат белек, күмөн болчубуз да. Демек, артыбыздагы тыл же болбосо оорук ошол бизге жардам берген, көмөкчү болгон, бизге акыл кошуп турган, балким энелерибиз, кайненелер, жолдошубуз дегендей бир туугандарыбыз болуш керек. Ошондо гана биз эки тизгин бир чылбырды алып, коомдо дагы, үйдө дагы, мекемеде дагы, ишканада дагы аялдар зор күч боло алат деп кошумчалайт элем. Ошол эле мисалга жанагы Керимбүй Шопокаяны энебиз айтсак болот да, мына күйөөсү тиякта баатыр болуп атат, ал өзү биякта баатыр болуп атат. Эки жылын бир тизгинди колуна кармаган үчүн, баарына жетишкен үчүн таңдадан күн батканга чейин талаада жүрсө дагы үйүн таштап койгон жери жок да. Ошондой энелер башкарып кете алат, алып кете алат да. Азыркы коомдо аял менен эркек тең укуктуу депчи. Менин оюмча бул тең укуктуу деген сөздү ар ким өзүнүн деңгээлине жараша ар кандай түшүнөт экен. Тең укуктуу дегенде кээ бирөө мен күйөөм эмне кылса мен ошону кыла алам дегендей түшүнөт экен. Кээ бир адам баягы ошону кыздарга, баягы азыркы жаштарыбызга, кыз келиндерге мындай кененирээк түшүндүрүп койсок, мен айтайын дегеним, азыркы мына ошол эле жөнөкөй эле унааны айдап жүрөбүз, ошол эле кыз келиндер айдап жүрөт, ошол эле эркектер айдап жүрөт. Мындай караганда ошо унааны айдап алып туруп деле биздин ошо кыз келиндерибиз, ошол эле айымдар эки чылбыр бир тизгинди колуна алып, үйүнө да жетишип, башка жагына да жетишип, жумуш коомго дагы пайдасын тийгизип эле жүрөт да. Мындай айтканда, ошо илгери ошондой эле азыркы илгери унаа жок болгон, анын ордуна төө болгон да, ат болгон дегендей. Күйөөсү ар жактан тиги малды тиги тоонун тияк тарабынан айдап келатса, айдап келсе эшигин бир жагынан төөнү минип алып туруп, ошол эле жубайы чыгып, төө менен тиягынан айдап келип экөө корого киргизген. Ошол сыяктуу эле азыр төө менен ат жок болгондон кийин ошо унааны айдап алып, ишибизди эки жагынан бүткөрүп атпайбызбы? Менин оюмча, тиги тең укуктуу дегенде баягы түз мааниде түшүнбөй, ошону ар кайсы жактан, эки жактан тең жардам берип, баягы бул эркектики, бул аялдыкы деп бөлүп койбой, аялдын колунан келип атса, эркектин жумушунда кошо жасашып, эркек колунан келип атса кошо жасашып, менин оюмча
тең укуктуу дегенди ошо ар бир адам өзүнүн деңгээлине жараша түшүнөт болуш керек. Сиздин оюңузча ошо туурабы бул? Туура. Ар ким өзүнүн даражасына жараша кызмат кылат. Өзүң айткандай, туура жагын кабыл алып, эрди катын эриш аркак деп коет. Эриш аркак бирөөсүз бирөөнүн иши жүрбөйт деген сөз. Ошон үчүн эриш аркак болуп, оорун колдон жеңилин жерден алып, бири-бирине көмөктөшүп жашаса, бул жашоо жакшы болот. А жанагы тең укуктуу болом дегенде эле тең тайлашып, жаман жакшы сөз айтып, анан сен билгенди мен деле билем деп тирешкенде, бул жашоо болбой калат. Тирешпеш керек. Тескерисинче бири-бирине эриш аркак болуп жардам бериш керек. Тирешүү болбош керек. Ал адамдын пастыгынан ошол тирешүү пайда болот да. Пас адамдар мен тең укуктуумун деп жараса, жарабаса дагы, болбосо дагы сөз талашып, иш талашып, балким ал айымдын колунан келбейт. А мен билем, мен жасаймын деп тескери эленип баягы карама каршылыкты күчөтө берген болбойт да. Ар ким өзүнүн колунан келишинче, дараметинин жетишинче, акыл, ой, сезиминин бир деңгээлине жараша иш кылса жакшы болот да. Менде мындай суроо бар да. Көпчүлүк мугалимдердин балдары тарбиясы, билими начар болуп калат. Мугалим өзү башка класска сабак берип, ошолор менен алек болот дагы, өзүнүн балдарына көңүл бурбай калат. Сиздин оюңузча, эң биринчи орунда үй бүлө турушу керекпи, коомдон мурун? Мен оюмча эң биринчи үй бүлө туруш керек. Себеби келечек урпак ошол урпакты даярдап атат да, турмушка урпактычы. Бирок экөөнү тең алып жүрүш керек да. Айтып атпаймынбы, жанагы айымдар биякта бир иштеймин деп эле үйүн карабай коет депчи. Ошол эле айымдар үйүн жанагы мен мугалиммин, мен тиги балдарга сабак өттүм. Бул дагы ошо мугалимден сабак алды деп келип, баласы менен көп каралашпай коет. Каралашпай койгондо баарлашып, текшербей, мүмкүнчүлүгү балким жетишпей калат чыгар, бирок бүгүн жетишпесе эртең жетиш керек дегендей сөзсүз түрдө көзөмөл болуш керек. Балдаргачы эненин көзөмөлү болуш керек. Эгерде эненин, атанын көзөмөлү болбосо, балдар туура эмес жолго түшүп калат. Ал балким ошо жанагы ата баркы менен кыз өтөт дегендей, энеси мугалим болуп жүрсө, анын баркы менен башка мугалимдер кокуй мугалим баласы сабак билбейт экен деп айтпасын деп көтөрмөлөп баа коюп коюшу мүмкүн. Ошол билимди энеси өзү текшериш керек. Энеси өзү текшериш. Завучтун баласы, директордун баласына кокуй, мунун энеси завуч, атасы директор кокуй деп мугалимдер баа коюп атат, 5 коюп атат, 4 коюп атат. Ошол 4-тү, 5-ти сен кантип алдың, эмне деген деп жооп берип алдың деп сөзсүз түрдө үйдөн текшерүү болуш керек да. Текшерүү болбосо бала өспөйт. Ошон үчүн эки жакты тең алып жүрүш керек да. Рахмат апа. Дагы бир суроо. Мурун биз тарыхтан окуганбыз, өзүңүз дагы айрым баатыр, күчтүү апаларыбыз жөнүндө айтып өттүңүз. Анан азыр ушул замандын өзгөрүшү менен күчтүү айымдар, мурункунун учугун улаган апаларыбыз бар деп ойлойсузбу? Бар. Баягы эл ичи өнөр кенчи дейт. Мисалы үчүн ушунча даражада өнүп өсүп, жанагы кыздарыбыз бийчи болуп атат, ырчы болуп атат, балдарыбыз манасчы болуп атат, жакшы ийгиликтерге жетишип атат. Мен сүйүнүп атам, чет мамлекетке барып жанагы кыздарыбыз деген спорт боюнча дагы канчалык тигиреки эмелерди алып келип атат, сыйлыктарды алып келип атат. Эгерде ал үйүндө тарбиясы болбосо, албаса, алар өздөрү өнүп өсүп чыгып калган жери жок да. Мен бар деп эсептейм, бирок мен өзүм баланча аял деп айтып бере албасам дагы бар. Эгерде мындай да, жашоо тараза деп атабыз, жашоодо деген жакшы жаман тең жүрөт, бирок жакшы алдыда жүрөт дейт. Эгерде жаман жак басып кетсе, бул жашоо жок болуп калмак. Жанагындай биздин чыгаан кыздарыбыз,
чыган уулдарыбыз ар тараптан өнүп өсмөк эмес. Ошону тарбиялаган, мүмкүнчүлүгүнүн жетишинче эмгегин мындай зор салымын кошкон энелер бар деп эсептеймин да. Аял заты айымдар аралашпаган бир да тармак жок, аны сиздер жакшы билесиздер. Коомдогу, мамлекеттик кызматтардагы, керек болсо ошол эле күч түзүмдөрүндө, аскер кызматтарында дагы айымдардын, аялдардын билими, маданияты, тарбиясы, күчү, колдоосу абдан зор. Ошондуктан келиңиздер, баарыбыз ошол коомду оңдогонго, күчтүү кылганга, маданияттуу, ыймандуу кылганга баарыбыз салым кошуп кетели дагы, анан жийдибиз ошо тилек бата менен бекемдеп койсун. Ошол эле мына дагы бир мисал, мен бир келин бар да, өзү чоң кызматта иштейт. Эми атын айтпай эле коеюн, өзү чоң кызматта иштейт. Барып олтурганда анын үстүнө кишилер даап кире албай турган кызмат. Үйгө келгенде ошол келин жоолукту салынып алып, камырды жууруп, токошту жасап, кайнене кайнантасынын кирин жууп, үйдү жыйнап жүрөт. Үйгө келсем, аны тияктагы олтурган кызмат абалы менен үйдөгү ишин салыштырсаң, экөө эки бөлөк киши. Мына ал экөөнү тең алып жүрүп атат. Ошон үчүн силердин эми тилегим, силерге тилек каалоо айтайын, кыздарым. Силер ошо эки чылбыр бир тискинди кармаган, чыгаан уул кыздарды тарбиялаган, келечектин урпагына чоң салымыңарды кошкон аруу, асыл айымдардан болгула. Айтканыңыз келсин. Урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз, биз бүгүн сиздер менен аялдын коомдогу орду деген темада маектештик. Биздин берүүлөрдү YouTube'дан дагы көрө аласыздар. Келеркиде амандыкта жолугушалы, саламатта калыңыздар.